Soyuz mezgilinde Soyuz menен жашап көп билинген эмес. Союздан бөлүнүп чыккандан кийин биз тупик мамлекетте калганыбызды эч жак менен баягы темир жолубузда, авто жолубузда Казакстан, Россия аркылуу дүйнөгө чыгат экенибиз билинди. Эми азыр бул жолду салып алсак, биз дүйнөгө эшигибиз ачылат. Мына ошондо биз толук көз карандысыз мамлекетпиз деп айта алсак болот. Бул жолду эле бир 4-5 жылдын ар жак бер жагы бүтүрөбүз. Мына быйыл августтун аягында барып баштайбыз. 3 президент капсула салып туруп старт беребиз курулушуна. 4-5 жылдын ичинде эме болот деге ал бүтөт. Анан кийин ички жолубузду алып келтабыз. Азыр бир 30-40 километрге жакындап калдык. Кочкорго жакындап калдык. Кара кече аркылуу Махмалга алып келип кошобуздагы ички темир жолубуздагы биригет түндүк түштүк менен. Альтернативный жолубузду эмдиги жыл ачабыз. Билесиңер, бул жылдын аягы же аркы жылдын ошо ортосуна чейин. Силер Жалалабадтан азыр Бишкекке 10 саат, 12 саатта барып аткан болсоңор, балыкчыга 4 саатта кирип барасыңар. Кийин ал жол менен поезд жолда жүрүп калат. Махмал аркылуу, Жалалабадтан Махмал аркылуу балыкчыга. Эгемендүүлүк ачылат деп ачып коюңуз. Эгемендүүлүк ачылат деп атат, ачып коюңуз ошо. Тиги эми баягы туннель ичине көбүрөөк колду алат экен, ошолор кармап атат, туннель кармап атат. Колдон келсе бүтсөк ачабыз да, жаа отуруп эмне кылмак. Ачып кое бериңиз. Урматтуу Багыш айылдык кеңешинин төрагасы. Андан башка жериңер жок. Az daha karıştırdı. Караштыргыла, 1 гектарга эмне үй атмак? Eski maketini tasarlamış. Макет. Диги токтогул эсиники. Жакшы. Жакшы экен абдан. Апалар менен сүрөткө чыгып, канактар. Biz hazır Gökart ушул Чакан ГЭСинин ачылыштан кийин экинчи объектиге бартабыз. Азыр бул менин билишимче ушул Көкжаңгак Токойдун үстү окшойт. Кийинки Чакан ГЭС болсо 9 мегаваттуу ушул Токтогул районунда жайгашкан. Бул кереметти караңыздар. Bir күндө 2 Чакан ГЭСтин ачылышы, Токтогул районунда орун алган Кайнама ГЭСинин курулушу 2023 жылдын ноябрында башталган. 2024 жылы кубаттуулугу 9,6 мегаватт болгон 2 гидроагрегаты бар гидроэлектростанциянын курулушу аяктады. Мамлекет башчысы жергиликтүү тургундарды ГЭСтин ачылышы менен куттуктап, өлкөдөгү энергетикалык көйгөйлөрдү чечүүнүн артыкчылыктуу багыты ГЭСтерди куруу экенин айтты. Садыр Жапаров бизнесмендерди жана инвесторлорду бул демилгени колдоого жана бул тармактагы долбоорлорду ишке ашырууга активдүү катышууга чакырды. Кайнама ГЭСинин кубаттуулугу анчалык чоң болбогону менен өлкөбүздүн өнүгүүсүнүн дал ушул этабында мындай демилгелер, мындай иш аракеттер башка ишкерлерге, инвесторлорго дем берери, үлгү болору турган иш. Бул ГЭС Кыргызстандын өнүгүүсү жана өркүндөшү үчүн өз салымын кошо берсин. Кайнама ГЭСи бул аймакка жарыгын чачкан ак жолтой ГЭС болсун. Баарыңыздарды Кайнама ГЭСинин ачылышы менен дагы бир жолу куттуктап өтүүгө уруксат этиңиздер. Рахмат. Кайнама Чакан ГЭСи электр энергиясы менен Үчтерек айыл өкмөтүнүн жана Каракөл шаарынын бир бөлүгүнүн жашоочуларынын электр көйгөйүн чечет. Садыр Жапаров өз сөзүндө Ортодокой жана Папан суу сактагычтарында да ушул сыяктуу долбоорлорду ишке ашыруу боюнча келишимдерге кол коюлганын белгиледи. Köy yok, bağırma Көйгөй жок деп айтпагыла деп койгон жокпу? Eko söz var, айтпагыла деп. Айтыңыз, Biz биринчиден ушул сиздин жетекчилигиңиз менен азыркы мезгилде республикада, мамлекетте өнүктүрүш үчүн, аны бекемдеп, чыңдоо үчүн жасап аткан аракеттериңизге абдан чоң баа берип, чоң ыраазы болуп атат. Biz sizi daima kollayız. Kırgızistan oluşuna sebep oluştu. Kulay Taala nasip kılsın. Amin. Allah'ım.
Иш чаранын соңунда өлкө башчысы жергиликтүүлөрдүн суроолоруна жооп берип баарлашты. Элеттиктер эл башчыга ыраазычылыгын айтып, көйгөйлөрүн да бизге бөлүшө кетишти. Анан биз Садыр Нуркожоевичти колдогонубуз бул жалпы элди колдогонубуз деп эсептейм. Элдер көрө алып, биздин Токтобулуста качан ушундай иштер болот деп келген, мына далил көрсөтүп турат. Чоң болбосо да чакан ГЭС салынып, элге иш менен камсыз болуп атат, жарыктандырууну берип атат. Чоң рахмат ушуну курган куручуларыбызга. Ии баса, кайнама чакан ГЭСин утурлай бул аймакта дагы да ГЭСтерди куруу планы бар экенин энергетика министри айта кетти. Сууда ошол эле Каракөл суусунда, мисалы үчүн Ылдый жагында дагы 3 проект бар да. Ошондо бир 5-6 чакан ГЭС туруп калат жакын арада, Кудай буйрса. Алар да күндө иш жанагы документтерин азыр мурун 3 мегаваттты куруш үчүн 3 жыл документ топтоп атса, азыр 3 айда топтоп бергенге, мисалы мындай айтканда мүмкүнчүлүк болот. Курулушу быйыл жыл башында башталган Сокулук ГЭС-3 чакан гидроэлектростанциясынын курулушу бүгүнкү күндө 60% аяктап калды. Кийинки жылы жаз айларында толук бүткөрүлүп ишке кирет деп пландалган. Чакан ГЭСтин кубаттуулугу 9,5 мегаватты түзүп, аны салууга инвесторлор тартылган. Учурда куруучулар күнү түнү дебей иш үстүндө. Бүгүнкү күндө бизде ушул жерде 10 бала иштеп атабыз. Жалаң сварка менен азыр ушу основной ГЭСтин үстүндө крышасынын устундарын дайындап атабыз. Булар бүткөндөн кийин эми установка кылабыз деген, баштарын коебуз, крышасын жабабыз дегендей. Чакан ГЭС Сокулук районунун Төшбулак айылынын күнчыгыш тарабында Сокулук дарыясынын жээгинде салынууда. Суунун агымынын басымын көбөйтүү үчүн бир канча аралыкка атайын түтүктөр жаткырылат. Бул үчүн суу башы даярдалууда. ГЭС бере турган кубаттуулук аймактагы Белогорка көмөк чордонуна кошулат. ГЭС бүтсө 9,5 мегаватт, биз ошол техникалык шарттар алганбыз. Улуттук электростанциялар техникалык шарттардын негизинде биз ошол бул жерде Белогорка подстанциясына кошобуз общий. Буюрса кийинки жылдын 25 жылдын март айларына бүтүрүнү болжолдоп жатабыз. Сокулук ГЭС-3 чакан ГЭСин курган компания ушул эле дарыяда Туюк кичи гидроэлектростанциясында салууда. Анын кубаттуулугу 6,3 мегаватты түзүп, курулуштун 40%-дайы бүткөрүлгөн. Биз бүгүнкү күндө ушул жумуштардын жүрүшүндө чүй электр тармактар ишканасыны анын жетекчилиги менен тыгыз байланыштабыз, тыгыз иштешип жатабыз. Булардын өздөрүнүн компетенциясында суроолор жаралганда байланышабыз, күнү түнү байланыштабыз. Чүй облусунун Ысык Ата, Сокулук, Москва райондорунда жалпысынан 24 чакан ГЭС куруу пландалса, анын тең жарымында жигердүү иштер жүрүүдө. Чекесинен ишке берилип отуруп, жалпысынан 66 мегаватка чукул кубаттуулук пайда болору белгиленген. Чүй электр тармактары ишканасынын жетекчилигинин айтымында, учурда чакан ГЭС курам деген инвесторлорго шарт түзүү, жер бөлүп берүү, тиешелүү уруксаат берүүчү документтерди эртелетүү үчүн баардык аракеттер көрүлүүдө. Инвесторлорду албетте мамлекет өз жетекчилик чакырып келет бизге, биз менен жолуктурат. Биз андан ары ички техникалык жактан эч кандай тоскоолсуз иштер жүрүшүнө биз көмөктөшөбүз. Техникалык шарттарды беребиз. Биздин линияларга кандай кошулуш керек, кайсы класс напряжение менен барыш керек, андан ары элге кандай электр энергия жеткизиш керек. Ошол жагынан биз толук көмөктөшөбүз. Көмөктөшүп мына бул инвестор менен дагы жарым жылдан ашып калды иштеп атканыбызга. Белгилей кетсек, быйыл жыл башынан бери жалпы кубаттуулугу 43,6 мегаватты түзгөн чакан ГЭСтер ишке берилди. Акмарал Сабаттар, Скелди Көкүлбеков, Ала Тоо 24.